Сооротуучу Кудай. 16-июль. Тессалоникалыктарга жазылган катта мындай сөздөр бар. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңири менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз. Өлүм, ушул сөз үмүтсүздүктү, караңгылыкты, азапты чагылдыргандай сезилет. Бирок Исага ишенүүчү адам каза болгондо биз түбөлүккө өттү же асмандагы атасына кетти десек жакшы жарашат. Анткени чынында эле ошондой. Бирок жакыныңды жоготуу баары бир деле оор эмеспи? Биз аны сагынабыз, жоктойбуз. Ошону менен бирге биз башка үмүтү жок адамдардай болуп, кайгыга батпашыбыз керек. Ыйса өлүп кайра тирилгенде эле ага ишенгендердин баары өлсө да тирилишет. Ыйсанын экинчи келишинде ишенип жүрүп түбөлүккө өткөндөр өзүнүн Теңири менен биригишет. Ушундай үмүт бизге жакыныбызды жоготуп кайгырып турганда күч берет, сооротот. Баарыбыз бул жерде түбөлүк болбойбуз. Биздин да акыркы күнүбүз бар. Ошол күн келет. Албетте, ал күн качан келерин эч ким билбейт. Ошондуктан ар дайыма Теңирибиз менен жолуга турган күндү күтүп даяр болуп жашайлы.